Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз onlinetest.com сайтында онлайн тесттерди түзүү. Ал үчүн биз Google сервисине, Яндекс, Google Chrome'го каалаган немеге интернет издөөчү серверибизге мына onlinetest.com деп жазып алабыз. Ушул жерге жазып алганыбыздан кийин бул жактан бизге мындай конструктор тестов деген чыгат. Бул жерде таяр бул жакта тесттер бар. Тесттерге кирсеңиздер болот. Бул жерде образовательный дейт. Бул жактан мисалы үчүн мына жактан класстары бар. Орус класста окугандарга ушул тестти колдонсок болот. Мисалы үчүн ал информатика же экинчи класс дейли дагы математикасына кирсек болот, математикасына кирип, ушул жактан пройти тест деп туруп өткөзсөк болот. Бул жерде 10 суроо бар экен. 10 суроого жооп берсек болот. 7 жерде 9'убуз 63. Кийинкисине enter басып, же болбосо далее басып дагы кете берсек болот. Ал эми 8 жерде 9 72 деп туруп, калганын дагы ушинтип кете беребиз. 3 жерде 9 27. Окуучуларга ссылкасын беребиз. Орус класстары үчүн бул таяр тесттер болот да. Андан тышкары бул жакта опрос жүргүзсөк болот. Андан тышкары бул жерде кроссвордтор бар, диалогтор бар. Бул жерде даяр кроссвордтор мына жакта түзүлгөн. Ар бир сабак боюнча. Эми ушул кроссвордтор, тесттерди өзүбүздүн сабагыбызга ылайыкташтырып, кыргызча дагы түзүп алсак болот. Ал үчүн мына ход деген жерге киребиз. Мына ключ турат. Мен башта регистрация болгонум үчүн ошон үчүн бул жакта ключ турат. Анан бул жерде мен регистрация болгонмун. Бул жакка почтаңыздар жазасыздар, ал эми бул жакка паролуңуздар жазасыздар. Сиздер каттала элек болгонуңуздар үчүн мына регистрацию деген жерге киресиздер. Ушул жакка кирип, бул жакка электрондук дарегиңизди, бул жакка паролду, андан кийин бул жакка подтверждение пароль, бул жакка дагы эле ошол эле паролду кайталап жазабыз. Андан кийин бул жакта условияларын кабыл алыш үчүн бул жакка галочканы коюп коебуз. Андан кийин зарегистрироваться басабыз. Ушул жерди басканыбыздан кийин бизге сайттан SMS келет почтабызга. Почтабызга киребиз анда. Аз-маз бир аз күтүп турсаңыздар келип калат почтага. Мен кече киргенде эле көрсөтө берейин. Бул жактан мына входящийге кирсеңиздер да болот. Эгерде бул жакка келбеген болсо, мына жакта еще дегенди басып, бул жактан вся почта дегенди ссылка болот. Ошо ссылканы басып коебуз. Мен кече келген SMS-ди өчүрүп да. Ошон үчүн бул жакта жок болуп калыптыр. Ошол SMS-деги эле ссылканы басып коебуз. На войти дегенди басабыз. Войти дегенди басканыбызда бул жакка кирип атканыңызда сохранить, ошол паролуңар сохранить этемби деп чыгат. Ошондо сохранить этип алсак болот. Кийин автоматтык түрдө кире беребиз. Кийин бизге катталганыбыздан кийин мондой болгон адамдын сүрөтү чыгып калат. Эми бул жерден могул галочканы басабыз. Бул жактан опрос, тест, кроссворды деген чыгат. Мына тести дегенге киребиз. Бул жакка келип, мен бир тест түзгөн экенмин. Бирок эч нерсе жазган эмес экенмин. Ушул жакка кирип, ушуну эле редактировать этсек болот. Жаңы түзө турган болсок, мына добавить дегенди басабыз. Добавить дегенди басып, бул жакка тест түзүп баштайбыз. Математика деп койгула. Математика. Андан кийин бул жакта образовательный тест. Добавить. Анан бул жерден суроо түзүшүбүз керек. Бул жерде вопросов 0 деп турат мына жерде. Ушул жерди басабыз. Басканыбыздан кийин математика деп турат. Эми ушул жакка суроо кошуш үчүн алдыдагы плюсту басабыз. Плюсту басабыз. Плюсту басканда бул жакка суроолор жазып кетебиз. Бул жакка суроо жазгандан башта бул жерде тандап алсак болот. Одиночный выбор дегенди тандап алсак болот. Мисалы үчүн одиночный выбор дегенди тандап алсак, бул жерде биздин сурообузду жазабыз. 2 кошу 5.
барабар канча дейли. Эми бул жакка жооптор жазабыз. 6 9 Мына жерде экиле туура жооп болуп турат. Ушул жакка дагы туура жооп кошкубуз келсе, мына добавить дегенди басабыз. 7 дагы добавитти басабыз. 11 дагы добавить. 4 Эгерде ушундай кылып ачыкча кылып аткан болсок, кээ биркиси жок мага 4 эле жооп керек десек, мына мусор челекти басып коебуз, өчүп калат. Мындай болуп өчүп калат. Эми ушул жакта туура жооп 2-ге 5 койсок 7. Мына жерге 1 балл берип коебуз. 1 балл берип, андан кийин мына жакта сохранить этип коебуз. Эми кийинки суроого множественный выбор дегенде мына плюсту басабыз. Плюсту басып, бул жерге суроо беребиз. Так сандар дейли. Так сандарды белгиле. Белгилегиле. Мынаны чоң тамга менен жазсаңыздар да болот. Белгилегиле деп. Эми бул жакка жооп. Так сандар 3 6 мына добавить 2-3 жолу кошуп алсаңыздар болот. Сразу элечи. 5 7 12. Эми бул жерде так сандарыбызды белгилеп алабыз. 3 так сан, 5 так сан, 7 так сан. Эми бул жактан сохранить этип коебуз. Сохранить эткенде мынеке туура жооптору ушул жакта белгиленди. Эми мына вот числа дегенге кирсек болот. Мына вот числа плюсту басабыз. Бул жакка киргенде биз 5ке кошобуз 8 барабар канча дей турган болсок, бул жакка правильный ответти окуучу өзү жазат да. Өзү жаза турган кылып туруп кошуп коебуз. Эгер туура жооп берсе, 1 балл, жок болсо балл жок болуп калат. Ушул жагындагы окуучу жооп бере турган кылып койсо болот. Сохранить этебиз. Андан кийин мына вот текста дегенге бул жакка суроо беребиз. 2 4 6 8 9 11. Булар кандай сандар дейли, Булар так санбы же жуп санбы деп жазып коелу. Же булар кандай сандар деп койсок дагы болот. Мен толук жазбай эле коеюн. Андан кийин бул жактан правильный ответти окуучу текст түрүндө жазып кетет да. Бул жуп сандар деп жазып кетиш керек болот. Эми бул жакты сохранить этебиз. Мына жерде биз редактировать этип коелу. 5ке 8 коссок 13. Мына жактагы 13. Эми сохранить этип коебуз. Эми ушундай кылып каалаган суроолорубузду кошо беребиз. Эми ушул түзгөн тестибиздин ссылкасын алуу үчүн мына вопросы деген жакка мына дашбордко киребиз. Дашбордко киргенибизде мына жакта ссылкасы пайда болот. Ушул ссылканы эле мышканын оң жагын басабыз, копировать адрес ссылки. Андан кийин муну биз WhatsApp'ка группаларга жөнөтүп койсок болот. Окуучуларга же группаларга WhatsApp'ка жөнөтүп койсок болот. WhatsApp'ты компьютерден ачкан боюнча менин YouTube каналымда видео бар, ошону кайталап көрүп алсаңыз болот.
Мына онлайн курс деген неме группам бар, ошол жака жөнөтүп коесуз. Окуучу ушул ссылканы басып эле сиздин тесттериңизге жооп бере берет.